Шыктан жаштар борборунун ачылганына 2 жыл болуп калды. Расмий түрдө ачылганына 1 жыл болду. Шыктан жаштар борбору бул жердеги айылдагы окуучулардын жана Швейцарияда жүргөн биздин Каримова Бактыгүл эженин идеясы менен ачылган. Китеп марафонун уюштуруу менен биринчи китепкана уюштуруп алайлы деп. Жогорку окуу жайлары тууралуу маалыматтар жайгаштырылсын дегенбиз да. Анан ошол эле учурда Бишкекте жана Ошто окуган биздин айылдын студенттеринин башын бириктирип, алар аркылуу группаларды түзгөнбүз. Алар бизге ар түрдүү кесиптер тууралуу, жогорку окуу жайлары тууралуу атайын маалыматтарды жиберип турушкан. Ал маалыматтарды ошол маалымат борборуна жайгаштырганбыз. Андан кийин ошол маалымат борборуна тил курстарын уюштурдук. Анан эң негизги максатыбыз окуучулардын тил үйрөнүүсү болгон. Андан кийинки максатыбыз ушул эки айылдын окуучуларынын башын бириктирип, аларды достоштуруу, аларды ынтымакка чакыруу болгон да. Аялдар менен иштешүүнү баштадык. Айылдагы аялдар аябай биздин Шыктан жаштар борборуна кызыккан аялдар көбөйө баштады. Дүйнөлүк азык-түлүк программасына былтыркы жылы проект жазганыбызда 60 аялды окуттук. Алардын 30-у тигүүчүлүк боюнча, 30-у болсо ашпозчулук боюнча, кулинария боюнча. Анан алар окугандан кийин окуп гана тим болбостон үйлөрүндө отуруп, буйртмаларды алып тигип. Шыктан мындай билбегенди сурап аракет кылсаң, үйрөтө турган адамдар көп, жардам бере турган адамдар көп. Ал жерден дагы өзүмчө иш кылып аракеттенгенди үйрөндүм. Заказ болсо заказ да кылабыз, азырынча өзүбүз тигип, өзүбүз сатка чыгартабыз базарга. Гүл айыл деген группа ачтык. Ада гүлгө кызыккан, гүлдү өстүрүү, кантип өстүрөт, кантип кам көрөт. Гүлдүн башаты мен биринчиден өзүм 2 жыл, 3 жылдан бери гүлгө кызыгып жүрчүмүн. Анан гүлдөгөн гүлдөргө кызыгып эле, алып келип эле су куйса өсөбөрөт экен деп гүлдөрдү өстүрөйүн деп алып не кылсам өспөдү. Анан Бактыгүл өзүбүздүн кызыбыз ошол гүл группасын ачып калды. Анан ошонун негизинен группага кошулуп, ошол кантип өстүрүштү, кандай торфтор кетет, кандай грунт кетет, кайсы гүл кандай күндү каалайт, кыз келиндерге гүлдү үйрөтүп атат, кантип өстүрүштү. Ошонун негизинде эле ошонун кызыгып гүлдөрдү өстүрүп калдым. Анан азыркы учурда ошол өзүм эле билбестен ошол башкалар дагы ошол гүлдү кантип өстүрүштү, кайсы гүл кандай экенин ошол башкалар дагы алсын деп өзүм кошуп, ошол Бишкектин Теплицасынан Гүлназ деген кыздан ошол гүлдөрдү алып келип атам. Ошол азыркы учурда анча-мынча ошол гүлдөрдү сатып атам.